Соттун чечими мыйзамдуу өлкөдө бул акыркы болуш керек. Кимдир бирөөнүн күнөөсү бар жоктугун бир гана мыйзам алкагында сот далилдейт жана таккес айталат. Жана жараткан астында жараткан бир гана күнөөлүү деп айтылат. Ошол себептен Сүйүн Абдуллаевич бүгүн ушул өзүм жеке жоонтери менен өтүп жаткан жагдай боюнча, кырдаал боюнча акырын кишиге кыскача маалыматымды берип койсом, бүгүнкү күндө ошол эле депутат катары эмес, жөнөкөй эле жаран катары ушул өзүмдүн жакын коллегаларыман, кесиптештеримден суранат элем. Алдын ала сын пикирден алысыраак болсок деген бир өтө бир суранычым бар эле. Себеби дегенде адамдын күнөөсү бар жоктугун башында айтып кеттим, бул сот өкүмү чыксын. Менин айланамда жагдай болуп аткан боюнча тергөө иштери жүрүп атат. Тергөө иши аяктагандан кийин сотко барат. Соттон кийин менин да маалыматтарым болот. Ошо маалыматтардын баарын угуп, анан соттун өкүмү чыккандан кийин анан бирибизге сын пикир айтсак деп аябай бир суранып кетет элем. Себеби дегенде менин артымда деле ата энем бар, үй бүлө деген бар, бала бакыра деген бар. Алардын астында кичине мындай, аларды да кичине мындай ыңгай сабалга коюп, өзүмдү да ыңгай сабалга коюп атабыз да. Анан Кудайым аны өзүн алыс эле кылсын, бирок ар бирибиздин башыбызга мындай иш түшүп калса, карайлап калат экенсиң. Андан көрө ушу колуңуздардан келсе, мындай ушу акыркы соттун өкүмүн күтсөк. Сүйүн Абдуллаевич, ошону бир суранып кетет элем. Эми ал деле өзүңүздүн деле башыңыздан өткөн, эми Кудай сактасын, баарыбыздын башыбызда турат. Ошону бир жокко чыгарып койсоңуздар. Анан мындай маселе болуп атат. Биз бүгүн мыйзам долбоорун аз карап жатабыз. Ошого карабай сизге сөз бердик. Эми сизге депутаттарга суроо берип атпайсызбы? Эми мыйзам долбоорун сөз болуш керек болчу да. Мына суроону берип коеюн. Кой турсаңыз, сиз бизге суроо бердиңиз. Сиз бизге сунуш берип атасыз. Биз сизден суранган ошол күнү өткөндө сиздин маселеңизге караганда сиз келип, чыгып, трибунага чыгып, сиз ошондо өзүңүз боюнча кандай катар иш-чара козголуп аткан боюнча сиз маалымат бергениңизде ошондо көп маселе ошол жерде чечилет болчу. Ошон үчүн мен ойлойм, сиз бүгүн мыйзам долбоору бул боюнча өзүңүздүн ой пикириңизди чоң сессияда айтсаңыз болот. Мыйзам долбоору боюнча сиз айткан маалыматтар боюнча берилген, ошол мыйзам долбоору боюнча да сунуш берип коет элем, өзүбүздүн бөлүмгө эле. Себеби дегенде бизге бул түздөн түз тийиш да. Ушундай жагдай болуп калганда регламенттин алкагында 2 комиссия түзүлөт экен. Бири атайын комиссия, экинчиси болсо убактылуу комиссия. Убактылуу комиссия боюнча татынакай жакшы жобо жазылыптыр. Жобо 120 пунктты камтыйт экен. 120 пункттун ичинде кимди айыптап атасың, ким жөнүндө комиссия болуп атат, ким жөнүндө талкуулап атат, ошого укук берилет экен. Тилекке каршы азыркы атайын болгон комиссияга андай жобо жок экен да, ошону биз мынакей укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча комитет катары бир сунуш берип коелучу. Биз палатага чыгарып коелучу. Бул мыйзам эмес, болгон эле токтом. Себеби кийин кайра ушундай кайчылаш пикир болуп калбасын да. Сиз топтуура маселе көтөрүп кеттиңиз, маалымат берсеңиз болмок деп. Маалымат берилген, бирок тилекке каршы комиссиянын алкагында бир тараптуу каралып калган. Ошол гана нерсени айтып атам да, урматтуу Сүйүн Абдуллаевич. Анан экинчиден мыйзам алкагында кандай гана менин коллегаларым добуш бербесин, Сүйүн Абдуллаевич, бул деген туп-туура. Себеби дегенде мыйзамдын алдында баардыгы бирдей. Мандатты болсо биз өзүбүздү коргойбуз деп эч качан келген эмеспиз. Биз өзүбүздүн ишибизди ушу мамлекеттин, элдин жана жердин кызыкчылыгына иштейбиз деп келгенбиз, Сүйүн Абдуллаевич. Ошол себептен мен эч кандай таарынычым жок. Болгону Сүйүн Абдуллаевич, ушул нерсени кагаз жүзүндө берип коеюн, сунушта берип коюңузчу, эмкиде кийин ушундай кайчылаш пикир болуп калбасын деген болгон өзүм кыскача бир маалымат. Рахмат чоң.